Ысык көлдүн дарбазасы болгон балыкчы шаарында шарт жакшырганы мында келип эс алгандардын саны өсүүдө. Келген туристтерди өзгөчө көл жээгиндеги 300 метрлик пирс Венеция каналы кызыктырып жатат. Балыкчы шаарында абдан сонун жаңылануулар болуп жатыптыр. Эс алуучулар аябай көп экен. Бул бир чети өзүбүздүн элибиз үчүн, башка жактан келген туристтер үчүн дагы абдан жакшы нерсе деп ойлойм. Ошо терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай эс алуу жайлар көбөйө берсин. Сонун жер экен, балыкчы шаарына ушундай жакшынакай пляжга момундай неме салынып, пресс салынып, элдин шартына, көйгөйүнө бул баш эле деп ойлойм. Дагы жакшы нерселер салынып, көлүбүз өрчүп, өнүгүп, туристтер келип эс алышын каалайм. Караңыздарчы канча дайын элдер келип эс алып жүрүп атат, ошонун ичинде мен да бармын. Бул аймак бир топ жылдан бери каралбай, эс алуучу деле келчү эмес дешет жергиликтүүлөр. Эң оболу жакында эле ачылган шаардык пляжда бир топ эс алуучуну тартууга өбөлгө болду. Эми тургундар алыс барбай, кала аймагындагы көл жээкте эле эс алса болот. Жаштардын баары ыраазы, возрастка келип калган кишилерге да жакшы болду. Условия бар. Баары эле чолпонто боз тереге бара берчи. Азыр эми бияка келе баштады. Мен оюмча көл боюнча биринчи орунда пристань болду. Эң узун. Чынында шок болуп атабыз. Бияка келе атканда машиналар агып атат, кетип баратсаң келип атышат. Кишилер көп. Бүгүнкү күндө бул аймак өлкөнүн ар тарабынан, ал эмес чет мамлекеттен келген эс алуучуга толгон. Мен дагы ушу көрөйүнчү деп келдим атайын ушул жерге. Келсем көңүлүмө толду аябай, мынчалык мурда деле келип жүрчүмүн, бирок мынчалык эл келчү эмес, бир 10-15 эле кишилер жүрчү көлдүн жээгинде балыкчынын. Азыр баары сонун заманбап, балыкчы мындан да өссүн, өнсүн, көгөрсүн, эң жакшы жанагы кыйын чет өлкөлөрдөгүдөй шаарлардай болуп өзгөрсүн. Уже 5 лет не были на Ысык-көлү. Ысык-көлгө 5 жылдан бери келе элек болчубуз. Бул жака атайын поезд менен келдик. Абдан өзгөрүптүр. Бардык жагы таза. Туристтерге кылган ысылык мамилелери өтө сонун. Эс алуучуларга шарт түзүлүптүр. Бул жак кайра келе бергин келген жай болуптур деп айтат элем. Ысык көл кайсы мезгил болбосун өзүнүн ажайып кооздугу, таза абасы, керемет жаратылышы менен келген эс алуучуну тартып, эсте каларлык эс алуу тартуулай ала турган табигый кооз аймак. Былтыр Дубанга 1 800 000 эс алуучу келген. Ал эми быйыл 2 миллион турист келери күтүлүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Сталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктары.